Мына ушул жол Ноокат районундагы негизги жолдордун бири. Жолдун акыбалы өтө начар болуп, унаалардын жүрүүсүнө бир топ тоскоолдук жаратууда. Набижан Ганиев Ноокат районунун тургуну. Ал 60 жылдан бери калка такси кызматын көрсөтөт. Анын айтымында Ноокат шаары менен Гүлүстан айылын бириктирген жолдун тамтыгы чыгып, унаалардын бат-бат бузулуусуна себеп болуп жатат. Азыр энди маятта вообще маалар жүрүп болмайт да. Маңгара. Bir yılga zapchasi жетпейт мандагы жолдо. Запчас кымбат. Жолу яман. Налог. Bu налог алады, шунча машинаны маске кылып койсо болбойт. Өткөн аптада Ош Баткен жолунун Ноокат районундагы бөлүгүн оңдоо талабы менен жергиликтүү тургундар нараазычылык билдирип чыгышкан. Алар жолдун кейиштүү абалына министрликтин көңүл буруп, тез арада оңдоо талабын коюшкан. Бар жок жаман. Ноокаттан Кызылкая кача жаман. Ошо сайыз маалдан бери болот. Мен билгенден ошону көргөнмүн. O yerda кичине жерди оңдогон, калган жерин билем. Olsun körüp turasın, yol o içkeri geçen kirip ketken, center geçen, Kurgavoy geçen bargın. Büyet ayıldaki bokön menen o şaharda içi hem şondaydı, Kurgavoy'da atrafı yani bar çok. Hem kanday olsa hem kiçine adamlar yolda oylaş gerekti. Ноокат районунун акими жолду толук оңдоп түзөөдөн өткөрүү боюнча ишти өкмөт башчы жеке көзөмөлүнө алганын кабарлап, элдин талап аткарларын айтты. Ал тендер жарыяланып, жада калса жеңүүчү компанияда анықталганын, бирок курулуштун башталышы так эместигин, болжолдуу күз айларына бара тургандыгын кошумчалады. Быйыл болот деген план бар. Бул өзү премьер-министр өзү киришип баштады, көзөмөлгө алып. Өзү ушул карап, буйруса деп атат. Өзү булардын тартиби бар экен да. Ошол япондар утуп алса, ана тендерге утуп алган, проект утуп алган. Тендерге баягы акча каражаты канча дейт? 116 миллион доллар, 116 миллиондон ашык, 117 миллионго жакын акча каражаты кететкен доллар. Ошону бул тендерге бергенде баягы процедурасы бар экен, сентябрь-октябрда бүтүп калат экен. Ошондон кайрадан уже бул өзү лично, өзү премьер-министр көзөмөлгө алды. Быйыл буйруса күздө ишти баштай турган. 2020 жылдын март айында Ош Баткен жолунун Ноокат аймагынан өткөн 45 чакырым аралыгын оңдоо үчүн транспорт министрлиги тендер өткөргөнү кабарланган. Тендерди жапониялык Жика уюму утуп чыккан жана оңдоп түзөөгө байланыштуу долбоор даярдап жатканы айтылган. Рыспай Мажитов, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.